Медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн кайра даярдоо курстары өтүп жатат. Негизги окутуулар COVID-19 илдетин дарылоо багытында жүрүп, аймактардагы саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин окутуу онлайн тартипте, кайтарым байланыш аркылуу уюштурулууда. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын адистеринин билимин жогорулатуу маселелери менен Нурзада Мукашева таанышып келди. Медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн кыска курстардан окутуу иштери үзгүлтүксүз жүрүүдө. Түзүлгөн мындай шарт Нарын аймагындагы дарыгерлердин билим деңгээлин жогорулатып алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк берди. Жаш дарыгерлерден сырткары эмгек өргүсүндө жүргөн медицина кызматкерлери да COVID-19 илдети менен күрөшүү боюнча билимин бышыктоого тартылышкан. Көбүнчө биз бул багытты төрөт корпусундагы энелер менен иштеген акушеркаларды, балдар менен иштеген неонатологиянын медсестраларын, инфекция бөлүмүн, реанимация бөлүмүн, анан азыркы учурда ким көбүрөөк ушул багытта иш алып барып жатса, ошолордон сөзсүз түрдө набор кылып беребиз, 25 киши. Анан ошол кишилердин тизмесин берип, анан онлайн менен окутабыз. Окутуу медицина кызматкерлерин кайра даярдоо институту тарабынан жүргүзүлүүдө. Ковид илдетин дарылоо жүрүп жаткан кызыл зоналарга кирүү алдында ар бир кызматкер атайын инструктаждан өтүшөт. Алар дарылоодон тышкары коргоочу каражаттарды туура кийип, чечүү, лабораторияларда иштеген кызматкерлерге ПЦР жана экспресс тесттерди туура алуу жолдорун өздөштүрүшөт. Концентраторду кандай колдонуш керек, эмне менен колдонсо болот, канча концентраторду колдонуш керек, кандай шартта колдонуш керек, бүт баары инструктаж өтүлгөн, что концентратор деген жабык помещениеде болбош керек, терезелери ачык болуш керек, пространство кененирээк болуш керек. Ошонун баары бүт эске алынып, анан мындай айтканда курстарды бүт баарына врачтарга и медсестраларга да бут үйрөтүлгөн. Онлайн түрдө жүрүп жаткан окутуу курстары бир убакта 500 дарыгерди камтый алат. Бирок күйдөгү өлкө боюнча 70ке жакын медиктер кайтарым байланышка чыгып жатышса, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынан 20дан ашык кызматкерди катыштырып туруу пландалган. Кайра өзүнүн обратный связь деп коет. Мисалы үчүн биз айтып берип, анан кайра анын кийгенин, чечкенин, кандай кылып обращение кылып атканын көзөмөлдөп турабыз. Эгерде кемчиликтер бар болсо, ошол кемчилиги жоюлганга чейин бир нече убакытка чейин кайра кайталайбыз. Буга чейин жугуштуу илдетти алдын алуу жеке коргоочу каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча окутуулар өткөрүлгөн. Абал пандемия деп жарыяланышы менен онлайн курстарды уюштуруу ишке ашып, дээрлик бардык медицина кызматкерлерин ковид илдетин дарылоо боюнча окутуу тапшырылган. Алдыдагы убакыттарда жугуштуу ооруларга каршы иммунопрофилактиканы туура алып баруу боюнча адистердин квалификациясын жогорулатууга карата окутуу пландалып жатат. Нурзада Мукашева, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар.